Все становится таким вот... Мээрим Алдамуратова кургагучук илдетин 2 рет жеңген. Мындан улам ооруга кабылгандарга кеп кеңешин айтып, жардамын берип келатат. Бүгүн да башынан өткөн оор күндөрдү эскерүүдө. Психологически это очень тяжело все это вынести. Кургак учукка кабылганымды укканымда абдан коркуп жашоодон түңүлө түшкөнмүн. Айрымдар сүйлөшкүсү келбей качты. Мен бул оору аркылуу кимдин кандай адам экенин ажырата алдым. Кургак учук менен ооругандарды дароо эле оочолонтуп салуу биздин коомдун кемчилиги деп эсептейм. Себеби бейтап илдеттен мурда психологиялык жактан жабыркайт. Эң жакын адамдардын колдоосу менен жана көңүлдү көтөрө турган нерселерге ыктап, ошол оор абалдан чыктым. Мындан улам кургак учукка кабылгандарды кайгыга батпай, позитивдүү болууга, көбүрөөк эс алууга жана дарыларды убагында туура колдонууга чакырам. Эң негизгиси ал айыга тургандард. Бишкектеги дарпты аныктоочу жайлардын биринде күн сайын иш жүрүп жатат. Платформа Gen Expert кургагучукту 2 сааттын ичинде аныктайт. Жалпы өлкө боюнча дал ушундай 25 жабдуу иштейт. 100% туура аныктайт деп айтсак да болот. 99,9 деп айтылат, чувствительности высокий депчи, эң бийик сезимталдуу аппарат айтсам болот. ЦСМдер бар го, ошонун баары тең бизге транспортировка алат да биякачы. Диагностический пациенттерди да, жанакы жаңы туберкулезду аныктаучу пациенттерди ошолорду бизге жиберишет. Бул илдетке кабылгандарды дарылоо акысыз. Бардык чыгымдарын мамлекет көтөрүп келатат. Кургагучуктун сезгич формасына кабылган адамды дарылоого $100 тегерегинде каражат жумшалса, дарыларга туруктуу түрү менен ооруп жаткандардын ар бири үчүн $1300дөн $4000 чейин сарпталат. Кургагучук менен дарылоо 100% бекер. 12-13 жылдары ушундай анча-мынча дефицит болгон, ошондо азыркы күндө дары саткандар жок. Дарылар менен бардык жарандар, кургагучук менен ооруган жарандардын бардыгы 100% камсыз болгон. Ал сезгич форма болсо 6-8 ай дарыланат. Эгер мындай дарыларга туруктуу формасы болсо, алар 6 айдан 18-20 айга чейин дарыланат. Входит в 7 стран с самым высоким бременем устойчивого туберкулеза в мире. Кыргызстан кургагучуктун дарыларга туруктуу түрүнүн жүгү боюнча алдыңкы 7 өлкөнүн катарына кирет. Мындан улам бул көйгөйгө мамлекет да, эл аралык уюмдар да өзгөчө көңүл бурууда. Пандемия учурунда бейтаптарды аныктоо азайды. Бул өтө олуттуу маселе. Себеби калк арасындагы бейтаптар канчалык эрте аныкталса, көйгөй ошончолук жеңилдейт. Биз жалпы элди кургагучук менен ооруган адамдардан алыстабай, аларга аяр мамиле кылууга чакырып жатабыз. Кыргызстанда 2022 жылдын жыйынтыгы менен кургагучукка кабылган 4000ден ашуун жаран аныкталган. Жалпы өлкө боюнча 15 оорукана дал ушул ооруга каршы адистештирилген. Калыгул Асанбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.